Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Гүлнара Турсунбекова, Ата-бейит музей комплексінің мұрдағы десек болады, директоры. Бір жұма oldu жұмыштан алынғаныңызға да. Тура еместе сеттейсізді, Жұмыштан отстранить етілдім да. Айтып берсеңер, емне олып кетті бір жұма мұрда? Бір жұма мұрын 24 сентябрь күні приказ шығыптыр, аны білген емесмін. Анткени 23 сентябрь күні есімде деген аянтча бар, директоры Эльмира Ноғойбаева. Мені семинарға чықырған, ошо жерде биздин Ата-бейит тарых маанисиң чоң да. Ошо жерде иштейсиз, келип катышып бериңиз, есімде деген проект баягы. Ошо тарых боюнча. Да. Ошо биздин жумуш боюнча да. Атайын чакыруу берген менин атыма. Программасы бар. Программада эки жерде мен өзүмдүн айта турган менен жүрөт выступление. Бул программаны алып замминистрге киргем. Аманова Салтанат Абдулдаевна, Маданият министрлигинин замы бар. Салтанат Абдулдаевна деген 23 сентябрь күнү эртең менен кирип, кабинетинде 1 саатта экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Ар кайсынын ичибиздеги армандарыбызды айтыштык, көп эле нерсе болду. Ошондо башка катым менен кайрылдым, аны да алды. Анан бул чакыруумду да бердим да. Мынакей мени официально чакырып атышат. Выступать этип бериңиз. Жана Ата-бейтти келип, эртең менен экскурсия өткөрүп бериңиз деп кайрылып атат. Десем, макул болгон, уруксат берди. Барып келе бериңиз деп. Анан 24 күнү саат эртең менен 9-да эсимде проекттин катышуучулары бир 30 киши десем жаңылбайм да, может андан көбүрөөк. Ата-бейтке келип, биз экскурсия өттүк, 1,5 саат жүрдүк. Хотя 1 сааттык программа, 1,5 ушундай кызык темада өттү экскурсия. Көп суроолор берилди, мындай башкача впечатление, ой пикир менен калышты катышуучулар. Ошо семинардын катышуучулары менен андан ары биз чоң курчакка жайлоосуна чыгып кеттик. Семинар ошол жакта Сопарада өттү да. Анан 24 күнү саат 12 ченде биз барып отурукташып, ана семинарыбыз башталганда эле мага 2:30 министрликтен телефон чалышты. Гүлнара Шабековна, сиз коллегиянын эмесине катышасыз депчи. Өмүрү коллегияга чакырган эмес. Биздичи, например, Ата-бейиттин музей менен байланыштуу маселе каралып атты эле. Ошо биздин арызыбыз, биз арызданганбыз да. Жана келген комиссиянын чечимине каршы арыз жазганбыз. Сиздин маселеңиз каралат деп 2:30 чалышты да нарнага. 2:30 мен чоң курчакта жүрөм. Анан келишиңиз обязательно деди да. Келиңиз дегенден анан эмне кыларын билбейм. Себеби бизди алып келген маршруткалар кетип калган уже. Анан ошол жерде ресепшнда кыздардан сурасак, такси чакырсаңыз такси келет деди. Бирок 1,5 саат убакытта келет. Кайра шаарга түшкөнчө 1,5 саат, 3 сааттын ичинде сиз барасыз деди. 2:30 болуп калганда эсептеңиз, эми канчада мен 5те барам да дегеле. Такси келип, анан кайра барганча 5 болот экен. Мен кайра чалып айттым, ушундай мен только 5те гана келе алам. 5ке чейин күтсөңөр, мен анда барайын, коллегияга катышайын десем, 5ке чейин күтө албайбыз дегенден мен анда бара албайм дедим. Мен мына уважительный причинам бар, мен сурангам. Суранганда да замминистрден сурангам деди. Деп барган жокмун. Ошон мен 6-күнү семинар, базар күнү семинар бүттү. 1-күнү жумушка чыктык. 1-күнү толук күн иштеп бүтөрдө, саат 5те кайра замминистр чалды, Аманова. Мени жумушта болуп турууну айтты, эч жака кетпегиле, талап кылды да, прям айткан жок, ал айтты. Туруп туруңуз жумушта деди. Коллективдин баарын чакырыңыз деди. Коллективдин баарын чакырганга жетишкен жокпуз, бирок 4-5 адам туруп турдук, жумушта жүргөн адамдар. Булар 6-га 20 мүнөт калганда келди, бая 10 киши болуп комиссионно келип мени приказ менен тааныштырды. Приказда деген мени статья менен 83 статья 5 пункт менен жумуштан отстранить этишти да. Алып салды мындайча айтканда. Ал эмне деген основаниясы ба 83 статья мен трудовой келишимдин эметкен, прекращаю трудовую деятельность. 5 пункт это за неоднократное неисполнение служебных обязанностей получается. Орысча айтканда. Анан
обоснованиясында айтты, салтанат обоснованиясы эме деп айтылды. Сиз былтыр жаңы музейдин оформлениясына бөлүнгөн 4 миллион сомдун 1,5 миллиондон ашык да, 2ге жетпейт. Ошол акчаны колдонбой туруп сиз бюджетке кайрып бергенсиз деген обоснование коюшту. Бюджетке акчаны кайрып берсе кайра мамлекет үчүн жакшы да. Анан мен аны ал жерден деле оспаривать эткен жокмун. Былтыр деген эмне үчүн биз аны колдонгон жокпуз? Себеби апрель айында биз музей ачканбыз, жаңы музей. Анда кыйналып ачтык, айтпайлы, себеби как раз марттын канча 14-үндө бизде карантин башталган, пандемия келип, ковид уже кирип келген биздин мамлекетке, билесиз. Бирок экс-министрибиз Азамат Капарович президентке сөз бергем деп туруп ошо музейди ачты да. Бул азаматтык да, негизи чындыгында. Биз ошол жерде 1 ай күнү түнү иштедик, Нарнагай. Ковидке карабай, биз оформление жасагандар, биз сотрудники музея, строительдер ушундай ыкчам жумуш кылып, ошо музейди ачтык. 1 ай күндөп, түндөп ошо жерге тамак алып келип, жумушчуларды багып, анча мынчабыз ошо ковид менен ооруп бияктанчы. Ачкандан кийин баягы 1,5 миллион сомубуз иштелбей калды, бирок анда орду бар болчу, сметалар түзүлгөн уже. Биз колдонуп эле коймокпуз. Себеби колдонбогонубуздун себеби өкмөттөн указ келген, экономия четкиле да, бүт лишний акчанын баарын бюджетке кайрыгыла. Себеби тиги бизде деген дары-дармек жетпей калган, адамдар каза болуп баштаган ковидтен, врачтар жетпей калган иштеген, эми баягы мамлекет кыйналып баштаган да. Анан биз бул 1,5 миллионду кайрып бергенбиз бюджетке. Кагаздын баарын кол коюлган, жасалган. Эгерде министрлик тарабынан катуу кысым болсо, колдонгула, срочно колдонгула десе, биз аны колдонуп коймокпуз. Керек силерге акча. Керек акча. Бирок колдонгондо кандай колдонмокпуз? Себеби май айында уже бүт тендерге мораторий жарыяланган. Тендерлер өтмөк эмес. Өтсө дагы под большим связям, мындайча айтканда, 3-4 эсе кымбат өткөрмөкпүз да. Это өкмөт үчүн зыян да. Биз коррупционный система кылып акчаны жеп алган жокпуз. Же болбосо жана 3-4 кымбат эсе оборудованияларды алган жокпуз, Нарынай агай дейинчи теге. Биз кайра ошону бюджетке берип, может канча 1000 кишинин өмүрүн сактап калдык. Туурабы, ошо ковидтен эле. Канча врачтын айлыгын төлөп берди, канча дары-дармек алды. Биз наоборот жакшы иш кылдык дейбиз. Бир гана ата бейт кайрып берген жок, республиканын бардыгы кайрып берген. Основание ушул болуп атат. Сиз ошол акчаны колдонбой туруп, бюджетке кайрып бергенсиз деп. Колдонушуңуз керек. Кылмыш ошол кайрып берген. Ошондой экен. Экономический кылмыш. Кызык. Аба основаниясын ошентип окуп берди замминистр. Жанагы замминистрби сиз барып, эртең ушундай конференцияга кетип атам деп айткан. Баарын билип туруп аны ушинтип жазып атат. Ооба, мени атайын кетиришкен министрлик. Бул мынакей, даже мына сизге ала келдим, эсимде, вот мени чакыруу кагазы, артында программасы бар, бүт баары официально. Мени булар 23-үндө кетиришкен да, шашып-бушуп 24-үндө ойлонушуп, коллегияга чыгарышып вопросту. Анан жана статья менен кетирип атат. Бул да туура эмес экен. Кетирерде юридический жагынан баягы эмгек кодексин колдонсо, ушинтип кетирерде 3 күн мурун, 3 жана 5 күн мурун уведомление берет да. Сизди биз, мисалы айтат, сиз мага бериш керек письменно. Сизди биз моунча 24 сентябрда жумуштан кетиребиз деп уведомить этет. 3 күн жана 5 күн мурун. Бул эмгек кодекси бузулган бул жердечи. Анан кийин ал күнү мисалы ошо коллегия болгон күнү 24-күнү кетирсе да, мага WhatsApp менен, же болбосо телефон менен отдел кадр чалыш керек болчу. Сизди ушундай отстранили, бүгүнкү число менен жумушту сдавать этиңиз деп. Андай болгон жок. Мага мени деген приказ менен 3 күндөн кийин ознакомление кылышты. Приказ чыгып калгандан кийин. Это тоже грубое нарушение. Еще мен аны 1 күн отработала целый день, получается. Иштеп, кечинде келип ушундай приказ менен тааныштырып. Мунун артында эмне жатышы мүмкүн? Мүмкүн жанагы экономдолгон 1,5 миллиондон ашык акча деп атасыңар, Ошол акчаны түз эле бюджетке эмес, башка бирөөгө бериш керек болгон сыяктуу. Мүмкүн, анысын айта албайм, мүмкүн. Башка дагы бир мындай
тиеше турган эмнелер болду эле мурда? Соттошкон, моттошкон. Бул маселени айта кетсек, Нарын агай, мен 2003 жылдан бери иштейм Ата Бейитте. Жөнөкөй специалист болуп келгем, жөнөкөй адис болуп эле кирип, 2003 жылы келгенде даже жашаганга, мындайча айтканда, ошол жерде шарт жок болчу, бирок үстү жагында мурда кароолчулар жашаган үй бар экен, аварийный состояние. Ошол үйдө жашап, үй бүлөм менен, жолдошум 2 балам бар болчу. Анан кийин да кыстуу болдук ошол жерде. 13 жыл жашап турмун ошол үйдөчү. Аварийный состояниедеги үйдө 13 жыл жашап, ошол жерде иштептирмин да, азыр эстесем. 2003 жылы келгенде кичинекей эле музей турчу Ата Бейиттечи, только Ата Бейит комплекси, репрессияга арналган гана кичинекей музей, смотровая площадка, и ортодогу жана кайра көмүлгөн гана жайы бар болчу. 2003 жылдан бери ошо башында келгенде үйрөнүп жумушту, анан азыркы тигилип турган зеленый осаждение деп коебуз, жашыл бак, ошол эле елка, ошол эле арчалар, ак кайыңдар, мисалы туя деп коебуз. Ошолордун бардыгын, роза гүлдөрүнүн бардыгын на общественных началах деп коем, өзүм чуркап, элдерге кайрылып, жанагы ушу экология деп коет, ошо органдарга, тазалык жана гүл өстүргөн органдарга кайрылып кат жаза берип, Ата Бейиттен 1 сом кетирбей, бюджетте биздин Ата Бейит балансынан эчтеке 1 сом кетирбей, жок да акча, сурасаң эле жок дейт да. Ошолорду на общественных началах отургусканбыз да, чуркап отуруп. Жолдун боюнда жана ограждение, 2 километр ограждениянда экология министрлигине кайрылып отуруп, ошону салдырганбыз. Андан тышкары суу түтүктөрү жок болчу. Ошо жолдун боюна суу түтүктөрүн койдурганбыз. Ал да бир топ акча да, мындайча миллион сомдорго. Менин эмгегимде азыркы жашылданып, ограждение болуп турган барды, мындайча айтсам, менин чуркап жүрүп ошол жерде 19 жыл иштеген эмгегим болду. 19 жылдан бери ошол жерде иштейт экенмин. Анан 18 жылы ошо министрликтин алдына өткөндөн баштап, менин ошо проблемам башталды да, руководство. Ага чейин эмненин карамагында эле? Ага чейин биринчи мэриянын карамагында болдук. Мэриядан кийин Улуттук гвардиянын карамагында болдук. Улуттук гвардиядан кийин Генштабтын карамагында болдук. Генштабтан кийин оборона, ГКДО ошонун карамагына өтүп, бир да мындай маселе, бир да момундай чатак болгон эмес да биздечи. Биз военныйлардын алдында иштедик. Военный, юрист, аякта кандай адамдар гана иштейт. Ушундай жакшы сый мамиле менен бизге карап, жардам берип, анча-мынча мындай маселе чыкса, ич ара гана чечип коюшчу да, булар сыртка чыгарчу эмес. А вот Маданият министрлигине өткөндө башталды. Канча жыл өттү дейсиңер? 18 жылы биз январь, февраль, марттарда өттүк да. Марттан баштап может бир адамдарга жакпай калдымбы, ушул куугунтук башталды да, кыргызча айтканда. 18 мына 18, 19, 20, 4 жылдан бери куугунтуктап келип, акыры мондай статья менен кетирип атышат. Акчаны үнөмдөгөндү кылмыш деп акыры ушуну эметишти да. Былтыр текшерип келип, дагы ишмердүүлүгүң жок деп мага сөгүш жарыялашкан. Былтыр. Эмне үчүн жок деп? Ишмер жанагы комиссиянын чечимине баягы текшерип келгенде биз таптакыр иштебейт экенбиз, комиссиянын чечими боюнча биз иштебей эле жөн эле жүрүптүрбүз ал жердечи. Бүт иш аракеттерим жокко чыгарды да. Эмне үчүн, кандай кылып? Комиссия эмнени текшерди? Комиссия эми текшергенде бизде деген мындай коррупционный система жок. Акчаны жеп алды, ичип алды, тигил жака бурду деген жок. Бизде четко баягы лишний акчабыз жок, мындайча айтканда. Ата Бейиттин содержаниясына, карамагына айына 3000-4000 сом бөлүнөт бир айга. Жылына 40 000 эле сом бир жылга бөлүнөт агай. Ал эчтекебизге жетпейт. Баягы эле мен спонсор издейм. Жана крупный аттуу баштуу компанияларга кайрылып отуруп, анча-мынча маселебизди на общественных началах чечебиз да, андагычы. Ошону айтып атат. Анан эми мындайча майда барат да, эми баягы. Может кагаз иштеринден ката кеткендер, может отдел кадр бирдекени туура эмес жазып койгондор, может зам директордун планды туура эмес составить этип кой. Эми бул деген ката эмес, иштеген адамда ката болот, иштебеген адамда ката болбойт.
Счетный палата келип грубый нарушение тапкан эмес. Текшерди беле? Жылда текшерет. А, Счетный палата келип тапса, ошо счетный палата тапмак, финансовый грубый нарушение. Эчтекебиз жок андай. Баары эле жакшы, бирок эмнегедир ушу внутренняя комиссия деп коебуз. Маданият министрлигинин алдында статс-секретардын алдында АКС деген эме ачып койгон отдел, антикоррупционный отдел. Анын жетекчиси Света Садыкова деген аял. Ал аял мурда ГСИНде иштеген аял экен, полковник өзү, мындай грозный аял да. Текшерип келгенде саламатсызбы, кандайсыз деген сөз жок. Түс эле жана танк да келе кирип келет. Ишенбесеңиз азыркы иштеп аткан сотрудниктер менен сураңыз. Бардыгы в шоке. Жаңы келгендер, эски келгендер. Булар 18-жылы келген, ушул эле состав комиссия, эң биринчи жолу 18-жылы келген. жаңы эле министрликтин карамагына өтөрү менен. 18-жылы май айында келген, мен балам менен больницадан жаңы эле чыгып, больничныйда жатсам, мени болбой чакырып алышкан. Чыгыңыз, биз келдик депчи. Хотя мен больничныйда чыкпай койсом болмок. Бирок мен буларды сыйлап, өзүмдүн жогорку орган структуралы болгондон кийин жумушка келип, баарын көргөзүп, ошондо эле менин ишмердүүлүгүм жокко чыгарышкан булар. 100%. Эчтеке кылбайсыз деп мындай справка жазгам. Бирок аны оспаривать эткенге менин убактым болгон эмес. Себеби кызым да экинчи жолу ооруп, биз кайра больницага жатып калгандан айла жок, мен декретный отпуск жазып, мен 1,5 жылга кеткем. Бирок менин ордума сырттан эле бир киши келген, тоже бывший сотрудник КСИН. Хотя функциональный обязанностьта жазылып турат. 3-төн 5 жылга чейин музейдин структурасында иштеген адам гана директорлук орунду ээлеп алат депчи. Ээлегенге акысы бар. Азыркы келген адамды айтып атасыңар жок? Жок, мурдагы мен декретке кеткенде мен ордума ошондой ГСИНден сырттан келген киши келип иштеген. Жөн эле ошол өзүңөрдүн орун басарыңар милдетин аткара албайт экен. Мен орун басарды алып келгенде жактырбай коюшту министрлик тарабынан. Ошо главный хранитель деле алып келген, убактылуу оформить этип тургула, анткени бул киши жумуштун баарын билет, ичте жүргөн киши деп алып келсем, ал кишини жактырбай коюшкан. Ошол жерде эле Тамара Жумабековна деген заслуженная жакшы эже иштейт, ошо Маданият министрлигинде. Ага деле айткам, Тамара эже, ал макул болгон. Мен мына декретке кетип атам, эми сиз деген билесиз, билбегениңизди айтып турабыз, келиңиз десем, аны да жаратпай коюшту Нарынагай. Ушундай бир неме иштейт да, группа иштейт Маданият министрлигиндечи. Эми аны териштирүү иши менен бирөө гана сырттан келген органдар же болбосо атайын бир эметпесе буну айтыш кыйын. Ошентип мен кеткенде ордума тигил киши келген. Ал киши баягы мен тиккен гүлдөрдүн баарын жулдуртуп салган. Себеби баягы розаны өстүрүш өтө кыйын ал жердечи. 7-апрелдеги ал деген сразу не приживается. Бизде жер кургак, билесиз. Аны постоянно кара топурак менен эметип, суу маселеси да эң чоң проблема ата бейитте. Кийин мен чыксам, роза гүлдөрүм жок. Бүт жулдуруп салыптыр да. Анан кайра эми алганга, роза гүл алганга акчабыз жок. Баягы организациянын бири жок. Бардыгы жоюлуп кеткен. Ошо ортодон биринчи комиссия 18-жылы келип сөгүш жарыялайт. Мен аны оспаривать эткенге убактым болгон жок. Кеттим, кайра баягы декреттен чыктым. Чыккандан кийин дагы эле ызычуулар токтогон жок ата бейитте. Баягы чыр-чатак адамдардын баарын жумушка алып алган тигил киши. Бирок ал адамдарды биз жумуштан кетиргенбиз. Кетиргенде да бүт профсоюз менен кеңешип атып, юристтер менен кеңешип атып кетирдик да. Алардын күнөөлөрү бар чындыгында, материал көп. Алар өздөрү сотко берип туруп, соттон утулган адамдар. Өздөрү сотко берип, өздөрү утулду. Решениялар бар азыр биз. Бирок ал адамдар жазат да. Жанагы тиги жеңилген күрөшкө тойбойт деген Кыргызда макал бар го. Ал адамдар жазат, жазы беришет, министрликке жазы берет, министрлик алардын арызын карай береткен, бир арызды 10 жолу жазса 10 жолу карайып береткен. Азыр мага айтышты 36 жолу арыз жазыптыр менин үстүмөн. Ошол эле киши, бир эле киши 36 жолу арыз жазган, ошонун баарын карашат да буларчы. Экинчи комиссиябыз былтыр 20-жылы сентябрда келген, ушул эле топ өзгөрбөйт. Ошо 18-жылган кишилер 20-жылы келип, дагы справка жазып, дагы сөгүш жарыялайт мага. Дагы баягы эле бир эле статья менен. Ал деген эмеге жарабайт экен. Бир статья менен сөгүш кеткен, экинчи жолу берилбеш. Ошону эле кайра
болбош Кайра керек. эле ошо справканы кайра эле көчүрүп жазып коюшкан. 18-жылы жазылган справка кайра эле 20-жылы жазылды да. Бирок мен ал немени оспаривать эттим. Мен госкадровый службага жаздым, өкмөткө жаздым, прокуратурага жазгам. Ошо арызымдын негизинде кайра эле министрликтен комиссия келди. Өкмөттөн келген жок, госкадровый службадан келген жок. Хотя мен бул комиссиянын үстүнөн жазгам. Булар комиссиянын үстүн текшериш керек болчу. Ани бизди кайра. Бирок кайра эле министрликтен кайра бизди текшерип келди экинчи жолу. Ушул былтыркы арыз менен. Текшерип келди да тигилердин жазган справкасын туура деп чечим чыгарып койду. Бул да нарушение. Мен кайрылдымбы, сырттан комиссия түзүлүш керек, ани ичинен кайра. Жооп болдубу? Жооп болду да биринчи комиссиянын чечимин туура деп коюшту да булар. Жок, сиз каяка кайрылдыңыз? Мага жооп болгон жок. Сиздин немеге Мага жооп жооп болгон келген жок. жок. Ушунчалык маали сүттүбү сиздин ордуңуз талашыш үчүн? Кимдир бирөө үчүн болуп атат го, бирөө алмаштырыш үчүн. Мүмкүн. Жумушта эми мага взятка берген киши жок. Жана айтпадым, коррупционный система менен акча жейинсең, акча жок. Жей турган. Сметабызда лишний акча жок бюджетибизде жей турган. Жана эң жей турган жанагы айына содержаниеге берилген ошо 4000 сом. Биз 4000 эмес, 10 000 сомго кат алабыз айына. Ошол эле хозяйственный, ошол эле тряпка, ошол эле самын, ошол эле перчатки менен жумушчуларыбызды полностью беришибиз керек. Ошол эле күрөк, ошол эле балта дегендейчи, ошол эле бензиндерибиз ачылбай калган убакта биз өзүбүз таап келебиз. Жумуш жүрүш керек да. Мисалы, протокол ЖК, жогорку кеңеш, аппарат президент, администрация, кабинет министрден дайыма конок келет, билесиз. Дайыма ата бейитке. Чет өлкөдөн келгендерди алып барат. Чет өлкөдөн келген ар бир мамлекетке келген конок, даже жогорку кеңеш ошо неме чыгарып койгон, постановление. Обязана посетить музей ата бейит. Обязательном порядке депчи. Алар келе беришет, биз аны тосконго да каражат керек да. Ошол эле жерди шыпырганга шыпыргы керек, ушул жерди майлаганга аки таш керек, туурабы? Тигилер выездной комиссия келет айтат, могу жерди мындай да баягы. Актагыла, сырдагыла, тигил жерди цементтегиле, могу плитканы алмаштыргыла. Ушинтип эле кетет. Анан аны бизге айтат, сен деген руководительсиң, сен директорсуң, решай вопрос. Министрликтен ушинтет мага. Сен деген директорсуң, чеч маселени. Азыр бүт кыймыл аракет через тендер. Мисалы, могу плитканы бир жуманын ичинде алмаштырыш керек. Биз аны тендерге берсек, тендер 2 ай созулат. Но мы выходим из положения. Спонсорлорду издейбиз, бизге ата бейитке мындай түз караган кишилерибиз бар, аларга кайрыла коебуз. Анан ушу плитканы алмаштырабыз, терди актайбыз, бул жерди сырдайбыз. Ошо иштердин баары кылынат. Эмне үчүн анда талашып атышат ушундай орунду? Аны айта албайм. Мен айлыгыман башка эчтеке жок бул жерде. Мен ошо айлыктан да анда санда тиги ушу ата бейитке керектүү оокат болсо алып коем. Өзүмдүн айлыгыман да. Баягы баары бир 19 жыл иштеп, мээнетим бар деп ойлойм да мен ошол жердечи. Ошончо басып тургандан кийин ата бейиттин коёндун жатагына чейин билем ал жерде кандай маселелер бар экенин. Жумушчуларым да мага көнгөн. Коллектив кандай кабыл алды? Коллектив аябай стресс абалда жүрүп атат азыр. Жаман кабыл алды. Администрация. Мен кеткенден кийин жаңы директорду алып келип шайлашты, ошол эле күнү. Шайлашты деген кандай? Колго салып Жок, ошо приказ менен келди. Анда дайындады. Уже дайындап коюптур, ошо 27 күн менен чыксын деп. Коллективдин администрациянын бүт арыз жазып кетем деди. Сиз менен кошуп? Бир 8 киши, администрация 10 эле кишибиз биз. 8 киши кетем деп уже арыздарын жазып келишиптир эртеси күнү. Бирок алардын баарын токтоттум. Иштегиле, иштейсиңер, кетсем мен кеттим, силер иштейсиңер дедим. Бирок ага карабай башкы бухгалтер менен бухгалтер тиги кассирибиз жумуштан кетип калыптыр. Арызын жазышып. Өздөрү жазып. Же кеткиле дегенби? Кеткиле деп. Жаздырган. Жаңы директор жаздырыптыр. Кеткиле неме башка шарт койгон да ал жергечи. Мындай менин шартым менен иштейсиң, анан
тиги жаш кыз айткан жок, мен бул шарт менен иштей албайм. Анда кет деп давить этип туруп жаздырган да экөөнө тең. Эмне шарт экен? Эми шарт баягы башкы бухгалтерим жаш кыз. Анан ал киши болсо уже 60ка чыгайын деп калган киши экен. Ачыгын эле айтыптыр, сен деген жаш экенсиң, мага коноктор келет, мага кофе, чайды киргизип турасың, дайыма жанымда болосуң депчи. Секретарь сыяктуу? Анан секретарша деген бизде штат жок. Каттын баарын мен өзүм жазайм, исходящий, входящий журналдардын баарын мен өзүм толтурам, пландын баарын өзүм составлять этем, керектүү презентациялардын баарын өзүм жазайм агай. Анан ал кыз айтыптыр, жок, мен деген башкы бухгалтермин, менин башка милдетим көп десе, жок, анан нетсем, ошо менен тыйгыз шыр эле заявление жазып чыгып кеткен да. Келип арманын мага айтты, эже ушинттим деген. Мен да уруштум, бир серем иштеш керек болчу. Может, ал түшүнбөштүк кылып атсын, жок, иштей албайм, ал кишинин алдында иштей албайм деп. Бухгалтер кассирим дагы мага ошондой шарт түздү, мен да кеттим деп, ал дагы арызын жазып чыгып кеткен да, эки киши. Азыр башкалары турат, эми чалып атышат, бирок кетебиз деген эмеде иштешип атат да, анан маанайда. Кимге пайда ушундай абалдын түзүлгөнүнөн? Кызыкчылык кишилер бар го дейм. Бар. Ошолорунду эл үчүн. Министрликте эле бар агай, кызыкчылык. Мен анын атын айтпай эле коеюн, бирок бар андай кишилер. Же мындай бир жеке бир мамиле бузулганбы ошо бир министрликтин ичиндеги бирөөлөр менен? Мүмкүн. Баягы мен анча-мынча жерден сүйлөйм, ачык айтам. Анча-мынча маселелерди ачык айтабыз. Айтып калгам акыркы убакта. Анткени көп маселе, ата бейитте көп маселе агай. Кылынбаган маселе өтө көп ал жерде. Ал жакпайт. Анан тиги кандай десем, тигилердин ою менен может болбой койгондурмун, соглашаться этпей койдум. Алардын нугуна, алар мындай бир нукка түшүш керек да, аларга может биз макул болбой койдук. Биз ошо ата бейитти иштеп эле баягы чоңдор келгенде да уже акыркы күндөрү жашырбай эле немебизди айтып калдык да биз. Маселени айтып калдык. Себеби кылынбайт. Канча маселени, баягы жагдайларыбызды жазып министрликке беребиз, стат секретардан ары жылбайт экен. Өткөндө министр менен Кайрат Олжобаевич менен отурсак, сиз эмне үчүн кайрылган жоксуз деп мага суроо берди. Мен айткан бир маселе айткан. Мен аны 2 ай мурун эле кайрылып койгом. Бирок кайра жооп алгам. Ал эч кандай чечилбейт деген отказ жооп алгам да стат секретардан. А министр даже не в курсе, что мен ошо катты жазгам министрге. Андан ылдыйкы деңгээлден уже отказ болуп статтан калган. өйдө жылбайт экен кат. Анткени министрликти стат секретарь өзү эле билип коет экен. Каалаган маселесин чечип коет ал киши, каалабаган маселесин отказ менен, прям статья менен грамотно жооп берип коет. Болбойт, бул иш чечилбейт деп. Ошо менен иш жүрбөйт. А статья менен ошондой грамотный жооп болуп атса, демек жанагыдай маселени башка жак менен чечиш керек. Жөн эле муну чечип бергиле деп кайрылбастан башкача балким жолдор табыш керек болчу. Биз эми баягы маселе ата бейитте эмне деп кайрылганбыз? Биз баягы жаңы музейди салганда, жанагы музей аягына чыккан эмес иш. Музейдин аягына чыгышкан эмес, оңоп түзөө строительный иштер. Музей акт Жана үнөмдөлгөн акча боюнчабы? Жок, башка. Башка. Мисалы ошону аягына чыгарыш керек. Отоплениясы иштебейт музейдин. Жана кабель болсо сыртта эле жатат. Момундайынан эски музей менен жаңы музейдин ортосунда сыртта жатат. Ал деген мисалы жумушчулар ошо жерди газонокосилка менен чаап өтөт, сугарат, алардын жашоосуна чоң угроза да, мындайча айтканда. Ошол кабель деген высоковольтный кабель жатат жерде. А вдруг бир жери чирип, анан уже ток сыртка чыгып калышы мүмкүн. Аны кайрылдык, ошону да аягына чыгарып бергиле, маселе чечилген жок. Грамотнага кандай жооп берилип атат? Грамотно дейсиз? Грамотно эми баягы неме деп жооп берип атат да. Быйылкы жылга акча каражаты бөлүнгөн эмес. Бул бир шылтоо. Анан кийин экинчиси болсо Госстрой или УКС болсо бул маселени биз чечпейбиз, тигилер чечет. Бизде ушундай да. Бюрократия билесиз да, шылтамай бири-бирине.
тапса болот. Жаңы музейди болсо ачып койдук, концепциясы сонун жазылган. Жаңы музейге бир экскурсовод каралган эмес, бирок музейди иштетиш керек. Уборщица каралган эмес, дворник каралган эмес, агай. Смотрительдер каралган эмес. Бирок музейди иштетиш керек. Анан мага айтат, иштеп атабы? Выходи из положения дейт, иштеп атат. Берки музейдин экскурсоводун тигил жака бөлөбүз да. Ошондой экскурсоводдор жетишпейт. Ал бир мана. Экинчиден биздин турган жерибизди билесиз. Шаарда эмес, айылда эмес, биз бир тоонун боорунда. Ошол эле Таш-Төбө айылынан 5 километр жөө келет жумушчулар. Жөө келип, мен өзүм жөө барып жөө келем да. Ошого служебный транспорт сураганбыз. Служебный транспорт былтыр болсо ошо бир эски Range Rover деген мурдагы министр тепкен машина экен. Ал болсо уже 8 жылдан бери туруп, дөңгөлөгү жарымынан жерге батып калыптыр. Ичин баары таланган, тонолгон, моторун баары таланган. Биз барып комиссионда көрдүк. Ошону алып кеткиле деди статс-секретарь. Анан биздин жумушчулар болбой койду. Биз буну алып кайсакчыга ремонт кылабыз, агай. Бизге Range Rover зачем? Бизге ата бейитке керек. Андай кычыраган машина. Биринчиден ремонт кылганга каражат жок. Экинчиден ала машинени кармаганга каражат жок да, содержать эткенге. Биз ал машинеден отказ кылганбыз. Официально отказ кылып, биз ушул эле жагдайды айттык. Биз деген буну же карай албасак, же содержать эте албасак, мындай машина кереги жок. Бизге жөнөкөй эле Жигули, же болбосо жанагы степ вагон жумушчулар ташагангач, ушундай бир жөнөкөй Нива болсо деле болот да, баягы жумушка алып келип, себеби кышында кыйналат биздин жумушчуларчы. Өзүңүз көрүп атасыз. Жыйнаш керек, тазалаш керек, любой момент делегация келет. Бир жумада бир делегация жөн эле келип турат. Сверхурочно иштейбиз бизчи. Төлөнбөйт. Төлөнбөйт. Ошону да өткөндө комиссия аябай тыкылдатып кетти биздичи. Ошону да мен жаздым. Министрге жаздым. Биз деген сверхурочно постоянно иштейбиз. Майрамдарда иштейбиз. Мындай күндөр иштейбиз. Айт, майт эчтеке бизде жок андай. Комиссия келет, мы обязаны выйти нормальный эмеде. Делегацияны тозуп, эң жогорку деңгээлде узатышыбыз керек. Делегация ата бейитке келген, ата бейит кыргыз мамлекетинин жүзү болуп атпайбы? Ошо мнение менен кетет да, туурабы? Иностранец. Келип ата бейитти көрүп, экскурсияны өткөрүп, жашнакай алып узатабыз. Бирок анын бардыгы төлөнбөйт. Биз ага деле ыраазыбыз. Биз өзүбүздүн жумушубузду жашнакай кылып атабыз. Бир өкмөттөн, жогорку кеңеш, же элден, же кабинет министрден бир замечание уккан жокпуз. Вот министрликтен, маданият министрлигинен замечание кетпей койду башыбыздан. Убактыбыз биздики бүтүп калыптыр. Аябай кыска, 1 мүнөт, 1,5 мүнөт. Эмне менен, эмне болуп калыш керек? Эмне кылыш керек? Бул билбейм, маданият министрлигиндеги жанагы группа людей ушу иштин баарын жазып атканда жокко чыгарыш керек го дейм. Кийлигишип бул ишти токтотуш керек, мындай ишти. Жанагыдай бир интригаларды токтотуш керек. Личный интерес, например, вот менин ордума келген директорду Секимовдун досу деп айтып атышат. Эми аны ошо министрлик өзү эле айтып атат. Ушундай өздөрүнүн кишилерин койгонду токтотуш керек. Ишти билген профессионалдар иштеш керек. А жанагы главный бухгалтерди секретарь кылып койгон кайда болбосун жакшы эмес го? Туура эмес. Ушундай иштерге бөгөт коюп токтотуш керек деп ойлойм. Мен сезип атам да, эми айта албайм. Мага окшогон адамдар министрликте көп мондай. Туура эмес, мыйзамсыз, мыйзам бузуулар жолдор менен кеткен адамдар көп деп ойлойм. Рахмат сизге. Биздин убактыбызды бүтүп калыптыр. Бизде конокто Гүлнара Турсунбекова болду. Ата бейит музей комплексинин мурдагы директору. Рахмат сизге. Саламатта болуңуздар.